эртең менен кайрадан Кыргыз-Тажик чек арасында жер титирөө катталганын билдирди. Израиль Палестинага канчалык кордукту көрсөткөн? Аллахтын каргышы Израилге эми келдиби? Израилди өтө чоң өрт каптады. Үйлөрүн таштап качып жатканын көрүүгө болот. Элди сабагандай болуп калды. Жылдызкан Жолдошева Айжигитовдун сабалышы боюнча өн катты. Бул видеону көрүп, Бишкекте эмне болуп жатат дейсиз? Аймактарда каттаган автобус жок, 300дөй адам кете албай жатканын көрүүгө болот. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө канаган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан абардар болуп турасыздар. Эртең менен Кыргыз-Тажик чек арасына жакын аймакта жер титиреди. Бүгүн 1 саат 9:19 Казакстандын аймагында Кыргыз-Казак чек арасына жакын жерде очогунда 3,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институту билдирди. Жер титирөөнүн очогу Каркыр айылынан 25 км түндүк-чыгышта жана Каракол шаарынан 95 км түндүк-чыгышта жайгашкан. Кыргызстандын калктуу конуштарында силкинүүлөр сезилген эмес. Аймактарга каттаган автобус жок, 300дөй адам кете албай турат. Бишкектеги Алматы Айлампа көчөсүндө жайгашкан автобекетте таңдан бери 300гө жакын киши аймактарга кете албай турат. Бул тууралуу күбөлөр билдирди. Алардын айтымында аймактарга каттай турган автобустар жок болууда. Ал эми ары бери өткөн такси айдоочулары кеминде 3000 сомдон бир кишини алып кетүүгө макул болуп жатышат. Булак Сокол Медиа. Элди сабагандай болуп калды. Жылдызкан Жолдошева Айжигитовдун сабалышы боюнча коомдук ишмер Жылдызкан Жолдошева УКМК кызматкерлери тарабынан сабалган депутат Султанбай Айжигитов боюнча Камчыбек Ташиевке кайрылды. Анда Айжигитовго кол көтөрүп, милдеттеринен аша чапкан УКМК кызматкерин жоопко тартуу керектиги айтылат. Камчыбек иним, биринчиден мен ишенимдүү айта алам. Сен өз кызматкерлериңе эл өкүлү болгондо да коллегаң тажрыйбалуу чекист Султанбай Айжигитовду ур токмокко аялын кошо алгыла деген приказды бербегениңе. Ошондуктан Камчыбек Кыдыршаевич кайсы УКМКнын кызматкерлери кызматтык абалынан Султанбай Айжигитовго келинчегине зөөкүрлүк көрсөттү. Тез аранын ичинде аларга чара көрүшүңөр керек. Кандай маселе болбосун, мыйзамдын гана чегинде чечилиши зарыл. Бийликте бөрк ал десе баш алгандар элге жек көрсөтөт. Эгерде бир гана мыйзамдын негизинде иштейм десеңер, анда Айжигитовдун ур токмок алган кызматкерлерин элдин алдында кечирим сурасын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамынын алкагында жоопко тартылсын. Султанбай Айжигитовду сот мандатынан ажырата элек. Ошондуктан эл өкүлү экенин унутпасак, элди сабагандай болуп калды. Бул көрүнүш коомго өтө жаман тарбиялык из калтырды. Биринчиден эл өкүлүн таржыйбалуу чекисти, аксакалды жана башка ушул сыяктуу сабаса боло берет деген таасир кылганы мени өкүндүрөт. Болгондо да Султанбай Абдрашитович өзү иштеп кеткен конторанын желдеттеринен аyoосуз сабалганы. Камчыбек иним, акыйкатты орнотосуң деп ишенем. Урматы менен эжең Жылдызкан Жолдошева деп. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Окуучуга кыйкырган автобус айдоочусу боюнча милиция маалымат берди. Буга чейин социалдык тармактарда автобустун айдоочусу окуучуга кыйкырып жаткан видеосу тараган. Анда айдоочу жүргүнчүнүн автобустун арткы эшигинен киргенине жана коомдук транспортту чипсы жегенине нааразы болгон. Видеодо окуучунун өз укугун коргоп, айдоочуга жооп кылып жатканын көрүүгө болот. Ошондой эле соц тармак колдонуучулары да окуя боюнча эки жаатка бөлүнүшүүдө. Бир тарабы айдоочуну коргоп, туура кылган, автобус ашкан эмес дешсе, айрымдары окуучуга акырын айтып койсо деле болмок дешүүдө.
Бул окуя боюнча милиция маалымат берип, аталган факты каттоого алынганын билдиришти. 1982 туулган автобус айдоочу милицияга жеткирилген. Укук бузуу кодекстин майда бейбаштык негизинде протокол түзүлдү деп айтылат маалыматта. Израиль. Жол бойлогон өрт. Израилди аптаптан жана катуу шамалдан чыккан өрт Тель-Авив менен Иерусалимден туташтырган жолго чейин жетти. Күбөлөрдүн айтымында адамдар унааларын таштап жалындан жөө качууга аргасыз болушкан. Израиль бийлиги элди эвакуациялап, Европанын биримдигинен өрттү өчүрүүгө жардам сурады. Жогол, чыгып кет бул жерден. Түштүк кореялык жаштар Израиль элчисин ресторандан кууп чыгышты. Түштүк Кореяда Израилдин элчиси коомдук жайдан ресторандан кууп чыгарылды. Окуяга күбө болгон видеолор социалдык тармактарда тез арада тарап, коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Жаш активисттер элчиге карата катуу нааразычылыгын билдирип, "Жогол, чыгып кет бул жерден" деп кыйкырышкан. Бул аракет Палестинадагы абал жана Израилдин аракеттерине каршы болгон каршылык катары бааланууда. Азырынча Түштүк Корея бийлиги бул окуя боюнча расмий комментарий бере элек. Окуя Израиль-Палестина жаңжалына карата дүйнөлүк коомчулуктун реакциясын дагы бир жолу көрсөттү. You're not talking right now because you know that we're right. You have blood on your hands. You're talking about the children's blood on your hands. 네, 여기는 식당이니까 나가주시죠. Please get out here. This is a restaurant. Check it out. Stop genocide. And you can be here too. 아니, 그만하세요. 그만하시라고요. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ушул балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым бар өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.